инфаркттагы, инсульттагы бул өтө кооптуу оорулардын эсебине кирет да. Соосундукту азайтыш керек. Ар бир адам өзүн контролдоп текшерип туруш керек. Жаштарда, карыларда аябай көп тамеки тартышат. Бир күндө адам где-то 30-40 мүнөт басыш керек. Тузду көп колдонгон кан басымды көбөйтөт, жүрөгү анын ордунан жылып кетет, түшүп калат деген андай болуп, анан эки жакты тең бирдей караш керек го. Саламатсыздарбы, урматтуу Борбордук телеканалынын көрүүчүлөрү, назарыңыздарда Доктор Плюс программасы. Бүгүн бизде конокто кардиолог Белекова Гүлкайыр. Анда эмесе биз бүгүн адамдын эң маанилүү органы жүрөк боюнча бүгүн маек курмакчыбыз. Анда эмесе биз менен болгула. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Биздин студиябызга кош келиптирсиз. Абдан кубанычтамын студияга келгениме. Ушу башынан эле жүрөк оорулары боюнча суроо баштамакчымын. Негизи эле жүрөк оору башталганын кантип билсек болот? Негизи жүрөк оорулар бул статистика боюнча алып карасак эң көп часто кезиге турган оорулардын бири болуп эсептелет. Биздин өлкөдө, например, Кыргызстанда бир жылда 20 миңге жакын адам ошол жүрөк кан тамыр ооруларынын себебинен каза табат. Алардын ичинен 52%, 52% бул ошол жүрөк ооруларынан каза тапкан адамдарда, бүткүл бардык өлүмдөрдү караганда. Биринчи эң негизги алгачкы симптомдору болуп, бул жүрөк оорунун жүрөктүн өзүнүн оорусу болуп эсептелет. Жанагындай демиккен, басканда демигип, если, например, давлениясы көтөрүлө турган болсо, баш ооруп, баш айланып, кулак шуулдап, ошондой симптомдор болот. Ал эми бул инфаркт миокарда деген аябай коркунучтуу оору бар. Анын алгачкы симптомдору бул көкүрөктүн аркасынын оорушу, жүрөк тарап оорушу, аба жетпегендей болуп сезилет. Анан бул негизи типичный, анан атипичный симптомдору болот да. Атипичный симптомдору бул кээ бирөөндө именно жүрөк туш оорубай, ашказан туш оорушу мүмкүн, жаактын асты оорушу мүмкүн, например, ооруган колго берилиши мүмкүн. Ушул убакта биз инфарктты өткөзбөйбөш үчүн обязательно кардиограмма тартышыбыз керек да. Негизи ушул инфаркт боюнча кененирээк маалымат айта кетейин. Ушул плакатты ала келгем. Негизи жана биз өзүбүз айткандай факторы риска дейбиз. Жана холестерин көбөйгөн, жана туура эмес тамактануу, ошолордун баары акырын-акырындан ушундай жүрөктүн кан тамырында мындай майлар пайда боло баштайт. Ал акырын-акырындан көбөйүп, анан бир 50-60 жашка келгенде мындай кан тамырдын ичкергенин бериши мүмкүн. Бул кан тамыр ичкерген убакта жүрөктүн кан жүгүрүсү начарлап, бияка жанагындай кандын тромбоциттери дагы элементтери, кровяной элементтери бияка жабышып калат, тромбдор пайда болуп, анан ушул жер жабылып калат. Бул кан тамыр жабылып калганда ушул жүрөктүн мышцасына ушул жагы кан жакшы жетпей калат. Ошого байланыштуу жанагындай инфаркт келип чыгат да. Если адамда жанагындай көкүрөктүн аркасы ооруп, жүрөк тушу ооруп, ачышып, ошондой симптомдор болсо, обязательно врачка кайрылыш керек. Врачка кайрылганда врач кардиограмма тартат. Кардиограммада ушундай-мындай өзгөрүүлөр билинет, инфаркттын признактары болот. Ошондо обязательно дальше жанагындай биздин Кыргызстанда азыр коронар ангиография жакшы өнүгүп атат. Бул ошол золотой стандарт болуп эсептелет. Именно ушул диагностика жүрөк ооруларын текшерүүдө. Ошондо кан тамырлар боелуп, именно кайсы кан тамырда кандай изменение бар экенин көргөзөт. Если ушакта 75%тен жогору ичкерген болсо кан тамыр, анда стенд коет. Стенд бул металлический жанагындай трубка через кан тамыр аркылуу кирип, жүрөккө барып, жүрөктүн кан жүгүрүсүн ошондой мындай ачылат дагы, кан жүгүрүү кайра восстанавливаться этет. Ошондуктан, если ушундай симптомдор болсо, өз убагында врачка кайрылыш керек. Если убагында жасалган ушундай процедурадан кийин осложнениялар болбойт, адамдын жанагындай жашоосунун деңгээли өйдө болот. Убагында жасалбай кала турган болсо, кийин жана жүрөктүн алсыздыгына алып келет, ар кандай жүрөктүн жана нарушение ритма деп коет, ошого алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн адамдар ушундай маалыматтарды билиш керек да, каяка, кайсы убакта кайрылыш керек. Ошо инфаркт менен айта кеттиңиз, ошо инфаркт менен инсультту негизи адамдар бир оору деп эсептешет, ошол кандай? Негизи инфаркт бул жүрөктүн кан тамырлары ичкерип калып, жүрөктүн ошол мышцасына жакшы кан жетпей калганда, инсульт болгондо бул баш менен кан тамыр ичке болуп, кровоизлияние болот, же ишемический, же болбосо геморрагический инсульт болот да. Негизи инфаркттагы, инсульттагы бул өтө кооптуу оорулардын эсебине кирет да. Ошо стресс жүрөк ооруга алып келиши мүмкүнбү?
Негизи бул жүрөк оорулардын көптөгөн факторлору бар, фактори риска деп коет. Булардын ичине дагы стресс дагы өтө маанилүү ролду ойнойт. Анткени жанагы адам переживать этип, жанагындай эмоциональный ар кандай состояниялар болгон убакта дагы ушул кооптуу оорулар көп кезигет да. Анткени жанагындай кан тамырлар ичкерип спазм болуп калат, ошол убакта кан жакшы жетпей калып, ошондой инфарктка же инсультка алып келет да. Стрессовый ситуациялардан кийин дагы көп кезигет да. Жана жүрөк оорууда суу ичкен жүрөккө зыян делет экен, бул чындыкпы? Жүрөк ооруда, например, кээ бир оорулар бар, жүрөктүн өтүшүп кеткен оорулар, сердечная недостаточность, жүрөктүн алсыздыгы да бул. Ал убакта жүрөк өзү жакшы функциясын аткара албай калат. Анан именно жанагындай сокращениясы снижаться этилип, ошол убакта жүрөк көп суу ичкенде ошону айланта албай калат. Ошондо адамда одышка пайда болот, демиги, буттары шишийт, ал шишик полный денесине тарашы мүмкүн. Ошон үчүн аябай мондай жүрөктүн алсыздыгынын 3-4 степени болгондо биз обязательно пациенттерге айтабыз, суусундукту азайтыш керек. Например, 1 литр 200 граммга чейин же 1 литрга чейин ичесиңер депчи. Бул не только жанагы ичкен суу, бул ичкен тамагы, суп, чай, суу баары биригип эсептелет да. Ошонун баарын биз пациенттерге туура жеткиликтүү кылып түшүндүрүп айтып беришибиз керек да. Адамдын салмагы жүрөккө кандайдыр бир таасир береби? Жанагы сиз айткан ушул фактори риска дегенде ушул адамдын ашыкча салмагы бул дагы жүрөк ооруларына алып келет. Бул негизги жана азыр Министерство здравоохраненияда жаңы бул чекап деген киргизилип атат, здоровое сердце деген. Мында ошол 8 параметр боюнча ар бир адам өзүн контролдоп текшерип туруш керек. Бул биринчиси тамеки тартуу. Бул дагы азыр көп кезигип атат да, жаштарда жана көп эле ар кандай жанагындай мурда башка мындай тамеки тартса, азыр электронный жанагындай сигарета деген чыгып атат. Жаштарда, карыларда аябай көп тамеки тартышат. Анан мисалы взрослый жанакындай популяцияда эркек кишилердин ар бир экинчи эркек тамеки тартат. Анан булардын баары тең ошол жүрөк ооруларга алып келет. Экинчиден бул ашыкча салмак. Адам если көбүрөөк жанагындай диетаны нарушать этип ашыкча салмак болсо, бул дагы жүрөк ооруга алып келет. Потом гиподинамия деп коет, бул аз кыймылдуу. Если адам кыймыл аз болсо, обычно мындай офисный работниктер бир жерде только иште отурушат, анан көп кыймылдашпайт. Ошондуктан обязательно мындай физическая активность болуш керек. Бир күндө адам где-то 30-40 мүнөт басыш керек. Бир жумасына бир 10 сааттай кыймыл болуш керек да. Андан кийин бул фактори риска жанакы стрессовый вот эти ситуации, андан холестериндин көбөйүшү канда. Ар бир адам өзүнүн холестерин текшерип туруш керек. Мисалы 50 жаштан өйдө 1 жылда бир хотя бы ушундай обследованияны өтүп туруш керек. Сахардын көтөрүлүшү, бул дагы фактор риска болуп эсептелет. Анан артериальная гипертензия, бул да кан басымынын көтөрүлүшү. Жанакындай азыр жаңы болуп кошулуп атат синдром обструктивного апноэсына. Бул түнкүсүн адамдар жанакы коңурук тартканда ошол убакта адамдын дем алуусу токтоп калат. Бул дагы жүрөк ооруларынын ушу көбөйүшүнө алып келет да. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн диетаны кармап, обязательно жана бизде майлуу тамакты азайтып, малдын майын азайтыш керек, тузду азайтыш керек. Негизи тузду биз тамакта ар бир столдордо жана туз коюп коет го, негизи колдонбошубуз керек. Если тамак жасалды, дополнительно досаливать этип ушинтишет да, антпеш керек. Бул тузду көп колдонгон кан басымды көбөйтөт, жүрөк ооруларын күчөтөт да. Ошон үчүн обязательно туура тамактануу, жанакындай вредный привычкаларды токтотуу, көп кыймылдоо, ошолордун баары бул жүрөк ооруларынын алдын алууга алып келет да. Ошо жана башында айта кеттиңиз, тамеки абдан жүрөккө зыян депчи. Ошондой эле алкоголь дагы кандайдыр бир зыяны барбы? Обязательно алкоголь дагы көбүрөөк если колдонсо, ашыкча колдонгондор дагы бул токсическое действие эме кылат да жүрөктүн жанакындай миокардитке алып келиши мүмкүн, токсический миокардит. Анткени ал жана жүрөктүн согушун батыраак кылып, бул жанагы не только жүрөктү, бүт организмди ууландырат. Ошон үчүн алкоголдук ичимдиктерди дагы азайтыш керек да. Ошо жүрөк ооруу боюнча уже адам билгенде ошондо эмне кылып башташ керек, кандайдыр бир кеңештер барбы? Негизи бул жүрөк оорунун биринчи очередден алдын алыш керек. Баштала электе эле ушундай могул фактор рискалар менен күрөшүш керек. Если жүрөк оору пайда болсо, например, басканда кичине демигип, жүрөктөш ооруп, ушундай симптомдорду адамдар өздөрү сезет. Ал убакта врачка кайрылыш керек. Например, аз поликлиникада семейный врачтар бар, ар кайсы центрларда кардиологдор бар, кайрылыш керек. Кардиолог ал специалист полный обследованияны жазып берет. Биринчи очередь анализдерди алат, кардиограммага түшөт. Эхокардиография бул жүрөктүн УЗИси. Ошону өтүш керек. Анан ошо жыйынтыгында эмне оору бар экенин ошол диагностика кылып, диагноз туура коюлуп, анан уже лечениясын жазып берет да.
Негизи кардиологко текшерилүү үчүн жылына канча жолу барып жүрүш керек? Негизи мындай эме боюнча биз рекомендациялар боюнча ар бир адам 40 жашка чейинки адам 3 жылда бир давлениясын өлчөтүп туруш керек. Ар бир врачка барган визитте кардиолог эле эмес, башка, например, терапевт болобу, гастроэнтеролог, башка врачка барганда дагы давлениясын обязательно өлчөш керек. 40 жаштан өйдө 1 жылда бир обязательно давленияны контролдоп туруш керек. Негизи, если специалистке андай показаниялар жок болсо, эме кайрылбайт. А если мындай жалаптар болсо, обязательно кайрылып өз убагында текшерүүдөн өтүш керек. Негизи көбүнчө канча жаштан баштап бейтаптар силерге ошо жүрөк оорусу менен кайрылышат? Негизи мурда айтышат ушул жүрөк оорулары мындай карыгандар эле ооручу, 50-60 жаштан өйдө ооручу деп. Азыркы убакта жүрөк оорулары абдан жашарды. Буга эмне себеп? Буга в основном жанакындай стрессовый ситуациялар, анан неправильный образ жизни жанакындай ошонун баары тең алып келет. Азыр мисалы жаш балдарда дагы жүрөк оорулар кезигет. Эмнеге кезигет? Анткени жанагы аял киши боюнда бар убакта ар кандай вредный привычкалары бар, туура эмес тамактанат, өз убагында гинеколог учетко турбайт. Анан биздин могул жанакы абанын деле бузулушу, бул дагы ошол дагы эме через жанакы эме балага дагы аябай зыян таасир этет да. Ошон үчүн жанакындай тубаса жүрөк оорулары дагы Кыргызстанда аябай көп кезигет. Например, Кыргызстанда бир жылда 500гө жакын ошол тубаса жүрөк оорулары боюнча балдарга операциялар жасалат. Экинчи себеби жанакы ошол жаштарда эмнеге көп кезигет? Ошол жана вредный привычкаларды болгондуктан да. Ошо жүрөк оорулары көп кезигет деп калды, ошо жүрөк алмаштыруу боюнча. Негизи башка жүрөктү салганда адам кандайдыр бир оорчулдуктар болобу адамда же жакшы эле көнүп кетеби? Ушуну айта кетесизби? Негизи трансплантация бул абдан мындай чоң, мындай кызыктуу тема. Биздин Кыргызстанда пока ошол жүрөктү алмаштыруу боюнча пока андай эмелер операциялар жүргүзүлбөйт. Менин билишим боюнча кыргызстандык бир пациентке ошол Россиядан жүрөгүн алмаштырылган ошол случай. Бул эме кардиологический конференциядан биз дагы күбө болдук. Ал адам жүрөгүн алмаштырып, башка адам жүрөгү салынган экен. Азыр аны мурда өзүнүн жүрөгү менен оорусу күчөп кеткендиктен жакшы кыймылдай албай, дем ала албай, анан мындай аябай кыйналып жүргөн да. Кийин жүрөгүн алмаштыргандан кийин бүт параметрларын көрдүк. Бүт өзүнүн кадимкидей эле жанакындай здоровый сердце сыяктуу болуп эле бүт өзүнүн функцияларын туура жакшы аткарып калган да. Ошон үчүн мисалы ошол дагы ошол системада дагы балким буюрса эми Кыргызстанда дагы может өнүгөт деп үмүттөнөбүз. Жүрөк оорудан арылыш үчүн, жүрөк ооруга алып келбеш үчүн, жүрөк күчтүү болуш үчүн кандай силер кеңештерди берет элеңиз? Чтоб могул жүрөктүн биринчи жүрөк ооруларын алдын алуу үчүн эң негизгиси могул жаш бала чактан эле жанакындай инфекционный заболеваниялар болсо ошону убагында дарылоо, врачтарга убагында кайрылуу, жанакы ангина, жанакындай атит, гайморит деген оорулар булардын баары бактериальный заболеваниялар, стрептококки ошолордун баары тең кийин ревматизм жана ревматический порок сердца деп коет, ошого алып келиши мүмкүн. Ошон үчүн бала чактан балдарды жакшы карап, убагында дарылап, если ушундай оорулар болуп калса, анан кийин жанакындай туура эмес вредный привычкаларды, чтобы аларга алектенбегидей кылып, ошол менен мисалы школдордо, эмелерде, мектептерде мугалимдер ошол жөнүндө көбүрөөк информация бериш керек да. Анан убагында тамактануу, правильный питание, мисалы эме боюнча бир күндө ар бир адам 400 граммдай овощи, фрукты жана жер жемиштерди колдонуш керек да. Бизде ал деген мындай азыраак биз аны не употребляем да ошолорду. Ошондой туура тамактануу, тузду азайтуу, майлуу тамакты азайтуу, анан постоянно жанакындай динамический нагрузкалар, физическая активность болуш керек. Анан стрессовый ситуациялардагы эми өзүбүз азайтканга аракет кылып, мындай өзүбүз менен иштеп, балким если ушундай ситуациялар болуп калса, психологдорго кайрылып, чтобы ошолорду алдын алыш керек. Демек, стресс менен жүрөк түз байланышта турбайбы? Ошо маегибиздин аягында кызыктуу суроолорду берет элем. Сүйүү негизи жүрөктөн башталат дейт. Ошол боюнча кандай айта аласыз сиз? Эми сүйүү балким мындай эмоциональный тараптан именно ошол жактыруу болгон убакта балким адамдын жанакындай жүрөгү бат согуп, мындай эме сезилиши мүмкүн да. Анан бирок мындай структурный жүрөктө бир изменение болот деген сыяктуу андай эмелер жок да, доказательстволор жок. Жүрөк түшүп калат деп айтып калабыз. Ошондо чында эле жүрөк ылдый түшүп калабы? Эми бул мындай эле айтылган, элде айтылган сөз болуп эсептелет. Эми жүрөгү анын ордунан жылып кетет, түшүп калат деген андай болбойт да. Мээ менен тандаган жакшыбы же жүрөк менен тандаган жакшыбы? Эми бүт жагынан эки жакты тең бирдей караш керек го.
эми жүрөк менен тандоо деген бул эми адамды жактыруу да, сезим болуу керек. А мен менен тандоо деген бул эми ушул адам мага туура келеби, билими боюнча, балким характерибиз боюнча туура келеби деп ал ойлонуу жүргүзөт да. Ошон үчүн эки жакты тең бирдей караш керек. Сиз кардиолог катары адамдарга кандай кеңешти берет элеңиз? Эми ар бир адам өзүн жакшы карап, мындай ден соолугун ойлоп, бул биринчи байлык ден соолук. Ошон үчүн ар бир адам өзүнүн ден соолугуна өзү ответственный болуш керек да. Ар бир биздин жасаган кыймылыбыз, тамагыбыз, ошонун баары тең ушул өзүбүздүн ден соолукту сактаганга алып келет да. Ошон үчүн убагында доктурга көрүнүп, туура тамактанып, мындай жакшы эмоциялар көбүрөөк болгонго аракет кылып, ушундай кылыш керек. Ошон үчүн биздин медцентр Азмиде бизде жүрөктү текшерүү боюнча бардык обследованиялар бар. Кардиограмма, эхо, суточный ЭКГ монитор, обследование жана анализдерди тапшырсак болот. Ошол холестерин, сахарды убагында текшерип, врачтарга убагында кайрылыш керек. Бул эң негизгиси ошол жүрөк ооруларын күчөтүп, анан жанакында аябай мындай тяжелый эмеге алып келбегенге ошого аракет кылыш керек да. Убагында көрүнүш керек. Ошон үчүн биздин элибизге ар дайым чын ден соолук каалайм. Убагында доктурларга көрүнүп, өзүңөрдү карап, өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көргүлө. Ал эми биз болсо бүгүнкү маегибизди аяктайбыз. Жүрөгүңүздөргө кам көрүңүздөр. Кийинки чыгарылышта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.